Прават кетип атсын чыкпайсыңар, 4 пансионат кетип атсын чыкпайсыңар. Өлкөдө каалаган сөз эркиндиги жоголду, талкаланды. Кайрадан жекелик өтүп баратасыз? Жок, жекелик эмес. Мен сөз эркиндиги талкаланды. Мамлекетте мыйзам менен иштебей калдык деп атам. Суроонун айланасында. Сизге эскертип коеюнбу? Энергетика, билим берүү, мыйзамдар жана шайлоо. Аны жогорку кеңеш аткарбайдан аткаруу бийлиги кылат. Кандай? Жогорку кеңеш мыйзам десе, көзөмөлдөйт. Биздин суроолорду айтып атам. Энергетика, билим берүү, мыйзамдар жана шайлоонун айланасында суроолор берилди сизге. Мындайда, мына билим берүү тармагында министр отурду, дагы айттым жана 6 ай отурду, бүгүн кетти, бүгүн 5 министр алмашты. Ушинтип отурса каякта оңол? Ошол силер чек коюп келип дебаттарда. Дебатка билибиз башыбыз сылаганы келбейби? Чек коюлган жок, мына эркиндик мүнөтүңүз турат. Ооба, мен ошону суроо берилди, ошол убакытты пайдаланыңыз. Биз эмне үчүн силер суроо бербейсиңер? Кем прават кеткени боюнча айтып атам. Камалуулар боюнча, азаттыктын жабылышы боюнча силер каяктан суроолорду бересиңер? Мен ошол жооп бербейм деп атам. Буларга айтып атат, эми ким колдоп бараткан элдин баары көрүп турат. Ким бүркүт, ким арыстан, ким карга экенин да жакшы билет. Аны убакыт көрсөт. Баягы эптеп кээ-бирөө бизнесин коргош үчүн баратат. Биз болсо чыныгы эл үчүн, мамлекет үчүн баратабыз. Азыр мамлекетте көкбөр ойногон, футбол ойногон, бойбас правил кылган модага айланып калды. Биз ушу менен өнүгөбүз. Дүйнөдө бир дагы мамлекет футбол менен, бойбас правил менен көкбөр менен өнүкпөйт. Тилекке каршы биз ошо менен мына силер критериңерде 600дөн ашык каттоочулар бар экен. Эч ким көрбөйт экен, 10 000 киши көрүптүр. Бул не деген? 32 жылдан бери калып кайтып жаткандар. Мен Кудай буйрса келип калсам, силердин 80%ыңар иллюстрация кылган мыйзам жазып иштеп чыгам. Себеби 5% айдап чыгып кайра келгени мактай бересиңер. Апенди эшегин жоготуп таап алгандай элесиңер. Бүт тазалайбыз силерди. Азыр чек коюп атасыңар силер. Сыртыңар жалтырак, ичиңер калтырап деп атып ошончо айтып атам. Могу кагазды карап алып окуп алып айтып атам. Чингиз Капарович, никто вас не ограничивает. Силердин укугуңар жок бизге чек коюуга. Себеби бул Ваше время вышло.